1941-1945 жылдардагы улуу ата мекендик согушка Баткен облусунан 21766 эр азамат аттанган. Алардын 14 миңден ашууну душман менен болгон кагылышууда баатырларча курман болгон. Ал эми 6553 мекенине кайтып келген. Согуштагы көрсөткөн эрлик үчүн облус боюнча Советтер Союзунун баатыры наамы жалгыз Самат Садыков кайгарылган. Самат Садыков Лейлик районунун азыркы Самат айылында 1920 жылы 8 майда туулган. 1945 жылы 1 майда Берлин шаарын бошотуу операциясында кан майданда курман болгон. Бүгүнкү күндө облуста улуу ата мекендик согуштун ардагерлеринин 4-өө арабызда. Жеңиш күнү, жеңиш күнү, жеңиш күнү. Күндүр мекени биз эч тынбай, мартен бешин тектеп турган көз жумбай. Күндүр иште күйүп жанганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Бул жеңиш күн майра